Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Тез базар KG YouTube каналы. Бул жерде квартира берем, квартира алам, жана ошондой эле машина сатам, машина алам, жумуш керек, жумуш берем деген жана башка элге керектүү маалыматтарды чыгарып турабыз. Жана ошондой эле бизнеске кызыккан биздин мекендештер комментарияларга өтө көп жазышат жана менден сурашат, кайсыл жерге өзүмдүн акчамды инвестиция кылсам болот же кандай бизнестерди ачсам болот дегенге Назар акебиздин алдына келдик. Бул жерде өзүнүн таксопаркы бар экен жана ошондой эле инвестиция тууралуу азыр айта кетет. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз болуп атабы? Жакшы. Сизге бериле турган суроо жана мага айтып кеттиңиз да, инвестиция тууралуу. Ошол тууралуу бир аз маалымат бере кетесизби? Өзүнүн миллионуну берет экен, анан дагы миллион чыгарып алат экен. Ооба. Ошондо. Биздин компаниябыз основной деятельности это таксомоторный деятельность. Машиналарды таксиге под выкуп по всей России иштейбиз и личный пользованияга дагы беребиз, арендага. Инвестиционный проектыбыз, отдельный проект январдан баштап, вот с этого года начинает работать. Инвестиционный проектте годовой 36%, 36% кайтарып берип атабыз. То есть, допустим, азыр бул жакта документте договорубуз бар, акыркы инвесторубуз менен келип кеткен бизге, вот недавний, да, 1-2 ай боло элек. Соответственно, 1 400 000 инвестиция кылган, айына, по-моему, 42 миңденби, короче, 40 с чем-то тысяч мы выплачиваем ай сайын. И 1 жылдан кийин кайтып акчасын ордого коюп атабыз, берген акчасын. Годовойду санасак 36% болот. Вот. Биз азыр өзүбүздүн YouTube каналыбызда, вот Простой KG деген YouTube каналыбыз бар, ал жакта чыгарганыбызда өтө көп комментариялар болгон. Жанагындай типа пирамида, сирамидабы же эмне, каяктан акча аласыңар деп дале жок туугандар. Бизде андай нерсе жок. Биз ачык бар жогун айтабыз. Инвестицион, допустим, сен азыр келип 1 миллион акча инвестиция кылсаң, ошол акчаны бүгүн договор кылып бизге бердиң. Соответственно, датаны назначать этип, жанагы акчаңды расчетный счетко салып туруп, машина заказ кылабыз. Машиналар чыгып атканда биле биз менен салонго келесиң. Ошол жерде рассчитать этип беребиз. Ушул машиналар сенин акчаңа келди азыр. Ежемесячный прибыльдарын ушунчадан сага төлөп беребиз. Кыскасы 1 жыл мен сага иштеп берем. 1 жылдан кийин дальше өзүм иштеп кетем. Вот. Если макул десең, без проблем машиналарды алып чыгып, иштетип, инвесторубуздун интересине процентин чыгарып берип атабыз. Ошондой. Мынакей урматтуу достор, мындайча айтканда, сиздер 1 миллион берсеңиздер, 36% менен буну даже банктар деле бербейт инвестиционный фонддорго. Мен деле мындай бир аз кызыгам негизи инвестиция боюнча, бирок ушундайды мен ушул Назар акедан уккан, өзүм угуп калдым да, анан ошого сразу эле отуруп интервьюну алып баштадым. Сиздерге дагы жеткирейин деп. 36% берилет. 1 миллион берсеңиз, айына сизге 36 миңден түшүп турат деген. Бул эгер сиз 2-3 жылдан кийин үй курам деген болсоңуз, пока сиздин акчаңыз турат, бирок ошону иштетиш үчүн дополнительный заработок кылыш үчүн инвестиция кылсаңыздар болот экен. Жана сиздердин берген акчаңыздар бул таксопаркка иштейт экен, машина алынат. Ооба, биз ошол акчага машиналарды алып, водительдерди отургузабыз, ежемесячный процент доходун расчет кылабыз, ошол акчага канча машина алып чыгып алабыз. И ошонун төлөп беребиз. Но биздики максимально прозрачно, открыто, любой инвестор. Открыто, гарантиялар бар. Гарантиялары бар, договорлор двухсторонний, как положено, никаких вопросов с этим не будет. Офиске келишет, и бизде жанагындай көбүнчө компанияда инвестиция кылганда акчаны 36% билбейм каерде бар, но инвестиционный компаниялар бар да, аларда баандай непонятно, каяка акчаңды бердиң, акчаңыздан эмне кылат, там ставка коебу же эмнени айтышат. Инвестиционный проекттан бир аз изучать этип көрсөк, өтө көп вопростор бар экенчи, вот инвесторлардычы. Ойлонуп туруп, хорошо, бизде, допустим, бар жок открыто да, налоговыйды көрсө болот, машиналарды көрсө болот, водительдер көрсө болот, баары да ачык да, чектери, расчетный счеттон полный белый төлөйбүз да. Ошого биз үчүн андай оңой көрүндү да. Биз дагы, да, понятное дело то, что 1 жыл мен иштеп берип атам да инвесторубуз үчүн. Но 1 жылдан кийин в любом случае дальше иштеп атабыз да. 1 жыл эмес, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдар эле өтүп кетип атат тез элечи. Ошого и плюс бул идеяны тоже биздин водительдер, клиенттерибиз неме кылганда, айтканда, Назар аке, азыр сиздердин компанияңыздар, допустим, самый
кандай десем ишеничтүү болуп атат депчи. Мен YouTube каналдар бар, башка блогерлер бар, чыгарган го. 1 миллион, 2 миллион өзүбүздүн честностьбизге коебуз. Спокойно, смело, потому что өзүбүздөн уверенбиз. Бир дагы адам келип ушул ишке кирип мени алдады деп айта албайт да. Хотя 2016-жылдан бери. Көпчүлүгү баягы негизи бизнес баштайм дегендер сразу такси алып машинаны арендага берип койсомбу деп башты оорутуштун вообще кереги жок экен. Бул жака келип туруп эле сразу акчаңарды берсеңер, ошол эле силер таксопарк ачкыңар келеби же башка кылгыңар келеби, ошонун баары под контролем уже эле силерге гарантированный акча бар экен. 2 миллион берсеңер 36 миңден болгондо 64 миң 70 миң болот, 68 миң алып калат экенсиңер да. Мынакей урматтуу достор, эгер гарантиялары бар экен, эгер силерге жаккан болсо номерлеrini экранга көрсөтүп коем, темага жазып коем, катталып, лайктан басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийга жазып коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Бир дагы сөз да, азыр бизде өтө көп клиенттерибиз по всей России иштейбиз да, водительдерибиз чалышат. Вовремя трубканы алышка успеть кылбай калып атабыз. Ошого всегда суранабыз, өзүбүздүн каналыбызда ham WhatsApp'ка голосовой клуб номерибизге вопросуңуздарды задавать этсеңиздер, обязательно убакыт болгондо угуп туруп отвечать этебиз. А то жөн эле иногда клиенттерибиз чалып туруп маалыматсыз калып, уже кийин таппай калып атам да. Ошо сураныч WhatsApp'ка. Только WhatsApp'ка жазабыз, голосовой клуб жөнөтөбүз, анан өзүңүздүн ответиңизди иш күндөрү аласыздар. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Бирик Кыргыз Бирик долбоорунун парикмахерскаясына чакырабыз. Ал жерде айымдар жана мырзалар үчүн бардык кызматтар бар. Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү түшкөн каражаттан 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Өзүңүздүн чачыңызды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетиңиз.